Биз алардын маданиятын кабыл алдык. Алардын жашоо образын, алардын принциптерин, укуктарын жана кемчиликтерин кабыл алдык. Биз китебибизди таштап кеттик. Биз алардын адилеттүүлүгүн жана адамгерчилигин идеалдаштырып алдык. Бирок бизге келгенде эмне болду? Алардын адамгерчилигин таба албайбыз. Мунун баары жасалма беле? Жок. Жасалма эмес болчу. Болгону алар өз элине гана тиешелүү эле. Ак адамдар үчүн. Алар аялдардын укуктары жөнүндө сүйлөштү. Бирок Газанын аялдарына келгенде алардын баары тынч. Биздин китебибиз капырлар жөнүндө айтып бергенде биз азыр аларды жок деп ойлогонбуз. Биздин китебибиз жихад жөнүндө айтканда биз муну экстремизм деп ойлодук. Качан биздин динибизди жана принциптерибизди пайдаланышканда биз муну модернизм деп ойлогонбуз. Бул бизди боштондукка чыгарат деп ойлогонбуз. Бирок азыр алар баары чогулушуп бизди өлтүрүп жатышат. Биз бир туугандарыбыздын кайгысына кайгырабыз. Бирок биз бир гана кайгыра алабыз. Биз чарчадык. Бирок биз азыр алардын жалган жүздөрүн, биздин душмандарыбызды көрө алабыз. Ичибизде бир нерсе жаркырап турат. Бизге берилген китептен келген күңүрт жарык. Бизге үмүт бере турган күңүрт жарык дагы да жаркырайт. Акырындан. Анан бир убакта мына ошондо биз жеңишке жетебиз.